1991-жылы Кыргыз Республикасы өзүнчө мамлекет болуп түптөлгөн, өз алдынча мамлекет болгон соң гимни, герби, туусу, валютасы жана конституциясы кабыл алынган. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алган күндөн тартып алгачкы конституциясы 1993-жылы 5-майда кабыл алынган. Бул күнгө бүгүн 30 жыл толду. Облустук, райондук жана шаардык мекеме ишканаларынын жетекчилеринин катышуусунда конституциянын 30 жылдыгына карата жыйын уюштурулду. Жыйында президенттин Баткен облусунун кайрымдуу өкүлү сөз сүйлөдү. Мамлекетибиз бар, чегерабыз бар, ушундай ырдай албай турган мамлекеттин гимнибиз бар. Ошого Кудайга миң мәртебе ыраазы болушубуз керек. Бүгүнкү күндө канча эл мамлекети жок жүрөт, туусу жок, герби жок, тили жок. Мындайча айтканда, ошондуктан биз албетте сүйүнүшүбүз керек. Ушундай бизге ата-бабаларыбыз ушундай мамлекетти, өзүнчө суверенитеттүү мамлекетти таштап кеткенге бул өтө маанилүү. Баш мыйзамды кабыл алууга 1990-жылдан 1995-жылга чейин депутат болуп, 350дөй эл өкүлдөрү иштеген. Алардын бири легендарлуу парламенттин депутаты Зара Осмонова. 1990-жылдан 95-жылга чейинки Кыргызстан мамлекети 5-чи катардан Россиядан бөлүнүп чыккандан кийин өзүбүздүн алдыбызда парламентке депутат болгонмун. Бул парламент Орто Азия боюнча, даже Россияга караган 15 мамлекеттин аралыгында депутаттары бар, жогорку совет менен иштеген бир гана биздин Кыргызстан болгон. Бирок өтө кыйын абалда иштегенбиз. Мамлекет бизге зарплата төлөгөн эмес. 48 сом командировочный менен жашаганбыз. Өзүбүз кандай болсо мамлекетти закондуу мамлекетке айландырышыбыз керек, болбосо элибиз кыйналып турат деп, жана коллегам айткандай, жүгүрүп түндө күндүз барып 20 күн, 25 күн мен ошол сессияда жүрөт элем да. Дагы бир легендарлуу парламенттин депутаты Режабали Кудайбердиев эл өкүлүнүн айтымында элдин турмуш шарты оор, кыйын кезеңде иштеген. Жаңыдан гана эгемендүүлүк алган өлкөнүн өнүгүүсү үчүн пайдалуу мыйзамдарды иштеп чыгып, баш мыйзам бир канча талкуунун негизинде гана кабыл алынган. Парламентке ошол 28 жашында депутат болдум. Өзүңүздөргө белгилүү бул легендарлуу парламент солку мезгил эгемендүү болуп, жаңыдан мамлекет болуп аткан мезгилибизге туура келди. Биринчиден өзүбүздүн ошол президенттик башкарууга өтүү өзүнчө бир татаал иштер болгон да. Президенттик башкарууга болгон биздин элибиз даяр эмес эле. Ошол мезгилде биз өтө катуу иш жүргүздүк. Депутаттарыбыз күндүзү сессияны иштеген болсок, кечинде комитеттерде иштеп, өзүңүздөргө белгилүү мына эгемендүүлүктү дагы 91-жылдын 31 августунда өлкөлөрдүн ичинде биринчилерден болуп эгемендүүлүктү кабыл алдык. Эгемендүү болгондон кийин өзүбүздүн желегибизди, мына биздин аткарган желектерибиз дүйнөнү дүркүрөп, президент кайсы жерге барса желбиреп турат. Ошол биз аткан гимн боюнча өтө көп талкуулар болгон. Гимнибиз мына дүйнөбүздө президентибиз кайсы жерге бармасын биздин гимнибиз ошол легендарлуу парламенттин гимни ырдалып келүүдө. Ошол эле гербибиз дагы ошол дүйнөбүздүн президентине кошулуп айланып жүрөт. Ошол эле конституциябыз дагы ошонон бери өзгөрүүлөр менен болгон менен негизги ошол конституциянын биринчи биздин эгемендүү мамлекет болгондон кийин легендарлуу парламент кабыл алды да. Анын жүрүшүндө мыйзамдын тарыхы, маани, маңызы тууралуу докладдар окулду. Докладда айтылгандай, эң алгачкы конституция 1929-жылы 30-апрелде кабыл алынган. 97 беренеден турган алгачкы конституция Кыргыз өлкөсү СССРдин курамында турган учурда жазылган. Кыргыз Республикасында конституция бул өлкөнүн негизги башкы мыйзамы, мамлекеттин өзгөчө укуктук документи жана жогорку юридикалык күчкө ээ. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында түздөн-түз колдонулат. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алган күндөн тартып баш мыйзам бир нече ирет өзгөртүлүп, толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген. Акыркы жолу баш мыйзам 1921-жылы өзгөртүлүп, толуктоолордун негизинде кайрадан кабыл алынган. Фарида Убайдуллаева, Абдрашит Саттаров, Алтын бешик жаңылыктары.